Мен Панчоолу районунун Күрпүлдак айылынын тургунумун, Күрпүлдак айыл өкмөтүнүн. Атым Курманкалы Усупович Орозов. Бул жерде районубузда ардагерлер кеңешинин төрагасы болом. Мен жанымда отурган аксакалыбыз бул ушул районубуздун Курам айыл өкмөтүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы Бектур Сабырбеков. Ошондой эле ушул районубуздун ардагерлер кеңешинин төрагасы Фрунзе айыл өкмөтүнүн депутаты, айылдык кеңешинин депутаты Алмаз Аксакалыбыз. Эми биздин бүгүнкү келип бул жерден бир сүйлөшөлү деген сүйлөшө турган сөзүбүз мына президентибиздин жарлыгы боюнча маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө бир ушундай бир кеңешип сүйлөшүп мынарыбызды кандай эмеде ушул президентибиздин жарлыгын іс жүзүнө ашырабыз деген кеңешти баш кошуп отурабыз. Бул жерден эми карасак бул жарлыкта абдан жакшы жазылган кыргызыбыздын үрп адатын, каада салтын, шаан шөкөтүнө доо кетпегенде тескерисинче ошолорго доо кетип аткан бүгүнкү иштерди кандай кылып жөнгө салыш керек деп кайрылып атат. Мына бул боюнча аксакалдар биз бир өзүбүздүн оюбузду айтып сүйлөшүп, анан кийин жерлерде ушул иш боюнча өзүбүздүн бир үгүт иштерибизди жүргүзсөк. Айылдарда ушундай аксакалдарыбыз бар, аксакалдар кеңеши бар, айыл өкмөттөрү бар. Мына ошолор менен иш жүргүзүп, ушул шаан шөкөтүбүзгө, үрп адатыбызга бир доо кетирип аткан нерселерге бир кичине иретке келтирип алсак. Мен бул жерден көбүнчө эле бул ысырапкорчулук боюнча элибизде кадимкидей эле кийинки убактарда жакшы акындык менен калыпка түшүп келатабыз. Мурдагыдай бири-бирин атаандашып, алына карабай, мүмкүнчүлүгүнө карабай, анан кийин ысырапкорчулукка барып аткан уже чектелип калды кадимкидей. Азыр өзүнүн ар ким алымына жараша ошол маркумду узатууда болобу, же болбосо бөлөк жакшылыктарын болобу, ошого жараша өткөзүп калды. Анан өзгөчө азыркы мына бул жарлык болсо түздөн түз ошол маркумду узатуу боюнча экен. Эми мындагы менин оюм чын эле бүгүнкү кездерде бизде атайын каралган негизи бул илгертен бери эме каралып келген мыйзам экен. Акыркы маркум коюлгандан кийин, ошондон кийин 50 жылдан кийин ошол жерди кайта бөлөк нерсе үчүн пайдаланганга болот деген атайын мыйзам бар экен. Эми бүгүнкү күндө бизде ал 50 жыл эмес, тигил 5 жылга жете турган кылып ал жерди биз жасалгалы атабыз, бир топ ашыкча чыгым кылып. Мына көп почти мүрзөлөрдүн баарын теңдеп сыртынан уже темир королоп, бетон менен королоп калдык. Эми ошонун ичинен дагы кайта ар бир эмени өзүнчө дагы бетондоп, дагы тиги королоп атабыз. Мына ошону жөн эле ачып коюп эле, анан кийин бир ошол 50 жылдык аралыкка жете тургандай кылып бир ошол жерге бир эстелик кылсак. Ал эми бүгүнкү күндө ушундай бир ушул жагынан көп атаандашуу болуп кетти. Өзүнчө ар бир эмени өзүнчө королоп, андан кийин дагы 100 жыл эмес 1000 жылга жете тургандай кылып ар кандай таштардан коюп атабыз. Акындык менен мына айыл жеринде өзгөчө ошо биздин айыл өкмөтүндө ошо малыбыз көбөйүп, жайытыбыз тарып баратат, элибиз көбөйүп, бир жагынан аларды жайгаштырыш керек болуп атат. Мына ошол жагынан бизде дагы ушул жайды бир иретке келтириш биринчи кезектеги маселе болуп атат. Ошолордо бир молдого бир баш ийип, ошо молдонун гана ченемдүү кылып айткан жеринен чыкпай, өз билген жерибизге кое бербей, ошондой жерди эффективдүү пайдаланыш үчүн ал жагынан дагы бир чараларды көрсөк. Саламатсыздар. Мына бул жерден бүгүн биз келип отурабыз, бул жерден президенттин чыгарган указын
карап алып өзүбүз ыраазы болгондой болуп турабыз да. Себеби дегенде бул маркумду акыркы сапарга узатууга болгон сый-урмат. Ошол мурдатан да кыргыз элинде ушул маркумду узатуунун сый-урматы сакталып келген. Бирок акыркы күндөрү ушул маселе кичине четке кагылып калгандай болуп атат. Мисалы айта турган болсок, берден кээде ошол маркум эртең менен үзүлүп кетсе, түштөн кийин кое калгыла деген бир шарттарды бизге коюп атат да. Ушул жагы чындыгында ошол өлүк ээсине да кыйын. Аны акыркы сапарга узатуунун кичине шаан шөкөтү бар, сый да, өлүккө болгон сый. Ошол туура эмес болуп калып атат да. Бул биринчиден, экинчиден анын жайын дайындаш керек. Мисалы, эч ким камданбайт да өлүп калат. Жайын дайындаш үчүн азыр абдан чоң эме болуп кетти. Проблема болуп калды. Киши чыкпай калды жайга сыгымда көп жерлерде. Бул дагы жанагындай ысырапкорчулукка алып келип атат да. Ошондуктан шаштырбай эле, эми бүгүн каза болсо эртеңки күнү жашырып койсо болот. Жетиш. Бул бир экинчиден кийин ысырапкорчулукка байланыштуу бизде азыр эми бир карамал колунан келгендер союп атат, кээ бирөөлөр сойгон жок. Бир кой союп анан жашырып коюп атышат. Буга келдик. Анан үчүнчүсү мына бул жерде жана ошол жашыргандан кийин мүрзөгө эстелик коюу маселеси. Ооба, буга чейин болуп келген. Кымбат баалуу таштардан жанагы бийиктиги 2 метрден ашкан эстеликтерди коюп келгенбиз. Азыр бул деле чектелип калгандай болду. Мына өз башында өттү, былтыр балам каза болгондо мен анда эстелик койгонум жок мисалы. Бир туурасы 30-40 сантиметр болгон нерсеге гана атын жазып, ошол жерге гана илип койдум, болду. Бөлөк эч болгон жок. Мен деле ошол калгандарым чакырардылар мени. Мындан мурда адам айтып кеткендей, чындыгында бул мүрзөгө жайга жер табуу маселеси кыйындап бараткан убакта ошону бир эске алсак да, өзгөчө жана коюу тартибин. Биз мисалы сүйлөштүк айылда. Мындан кийин каза болгондорду туугандардын жанынан издебестен катары менен тегиз кылып коюп келгенге ушундай алып сүйлөшүп алдык. Бу дагы жер маселеси чечилет. Бүгүнкү күндө биздин мынау берип аткан ушу жыйыныбыз, өткөрүп аткан жыйыныбыз президенттин указына байланыштуу болуп атат. Анан кийин биз Фрунзе айыл өкмөтүнүн аксакалдар кеңешинин төрагасы катары мен айтып коюшум керек. Президенттин биринчи указында биз Фрунзе айыл өкмөтү биздин акимибизди чакырып, урмат депутатыбыз Нурлан Асыгалиевди чыгырып жогорку кеңештин биз жыйын өткөрдүк элек. Ушул ысырапкорчулук боюнча эмне кылышыбыз керек? Себеби азыркы президенттин указында жазылып турат. Президент айтып жатат. Ата-бабанын салтын кармайлы, ата-бабанын үрп адатын кармайлы, баарын кармайлы деп айтып атат. Бул эң туура чечим, эң туура сөздөр. Ушул сөздөргө карата, ушул чечимге карата биз жыйынтык чыгарганбыз. Дегенде эл менен чогуу чаран баягы көрүп атабыз. Ысырапкорчулук болуп атат. Ошонун баарын жыйынтыктап келип бир карамал андагы ошо суроо менен колундан келеби, муну келбейби? Колундан келбесе сойбо. Себеби илгертен биздин ата-бабабыздын ушундай шарттар бар. Колуңан келеби? Ошо атаңа карашын бер. Болбосо биздин айылда элдин ынтымагы бар. Жалпы Кыргызда ушундай элдин ынтымагы бар. Себеби дегенде адам кайтыш болгондо, маркум болгондо эл көтөрөт. Жалгыз үй бүлө көтөрбөйт аны, эл көтөрөт. Ошон үчүн биз мына жакшылык болобу, жамандык болобу биринчиден элдин ынтымагын сакташ керек. Ушуну менен бир керек болсо уруулар карманып турат. Ошонун баарын бир нерсе болсо, ошол мындай тегиндей деп эл чогулуп, кырсык болгондордо, өйдө тобун болгондо эл чогулуп ынтымакташып атпайбы? Эмне үчүн биз
бир нерсе менен элдин ынтымагын бузушубуз керек. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл керек. Бир карамал, анан кийин колуңан келбесе койсой. Же болбосо эчтеке кылба. Ушундай азыркы жүздө биз суранып атабыз элденчи. Анан кийин экинчи айтып турган нерсем, ушунун баарын биздин урматтуу молдекелер билчү, билет дагы бүгүнкү күндө. Бирок бизде бүгүн жалгыз эле мал сойгондо эмес, жалгыз эле тиги эмени койгондо эмес. Биздин урматтуу молдекелерибиз айтылат. Сен бүгүн сойбо дейт. Адам маркум болғанда сен сойбу дейді. Сен 3 күнден қаланы қылып, мадымөктің дүнең чүп жүр деген сөз болады. Мадымөктің 5 сой. Бұл деген маселени чечкен тууру болбойт. Минтип маселе чечпеш керек. Эртеңки эми маркумду койгондон 40 күн ичинде ар бир 4-күн сайын, азыр пейшемби деп калышты, пейшемби сайын Куран окулат, мал союлат. Biz ушундай айтканбыз, ушуну токтотпойсуңар, урматтуу молдекелер. Элге айтыш керек. Илгери биздин ата-бабада мындай салт жок эле, мындай иш кылчу эмес эле. Кылынган да эмес мурун. Жакын туугандары келип, 40-ына бир койсо, сойбой өтө кылып, Куран окутуп, антип ушуну бүтүрчүбүз биз убагында. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин урматтуу молдекелерге чоң мыйзамда дагы баягы мындай мамлекеттик ишке кийлигишпи, бирок моол жагын ошолорго көп мүмкүнчүлүк берилген. Ушулар айтсын, өйдөтөмөн кылсын деген көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн биздин урматтуу молдекелер сөз мүмкүнчүлүктөн колдонуш керек. Анан кийин бул күмбөздөр тууралуу, эстеликтер тууралуу мен мынтип айтат элем да. Күмбөз дегенди мен ойлонуп чыккан эмесмин, биздин ата-баба ойлонуп чыккан. Ата-баба кимге күмбөз кылган? Балдары койгон, колунан келе коюп атат. Анан кийин мисалы биз тоо этегиндеги эл эч качан айдоо жерге же сугат жерге бир жерге алып барып койбойт. Тоого алып барып коет. Бишкектин эле тегерегин тияк бияктагы мүмкүнчүлүгү жоктор чыгып атпайбы дөңдөңгө? Колдонулбаган жерге алып барып коюп атышпайбы? Ушуга өтүш керек. Колдонулбаган жерге алып барып коюш керек. Адамдын заманын тарткан болбойт. Бир жагынан биз правада отпайбызбы? Анан кийин анын баарын жөнүндө тарта берген болбойт. Ал жагында терең ойлонуп иш кылышыбыз керек. Ар кандай нерселер болот.